Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, assalamu alaikum күр туугандар. Кыргыз элине тынччылык болсун, токчулук болсун. Жаңы жылда жакшы ниет менен, жаңы тилек менен, жаңы желек менен деп бисмилла деп баштайлы. Мындай бир жаңы уламылам жаңылыктар болуп турсун, өзгөрүүлөр болуп турсун. Мен бая күнү ушундай бир өзүмдүн Facebook'тан өзүм баракчам аркылуу деп айтайын. Ушул азыркы учурдагы кыргыз элинин келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн жанталашып жүгүрүп жүргөн, башын кыргызча айтканда канжага байлап койгон президентибизди, анын жанында досун колдоп коелу деп ушундай пост чыгарсам, ушундай чуруу болушуп, душмандар көп экен, чынында элечи. Аябай тим эле сен бийликке кошомот айтып атасың, тигиндей мындай депчи. Башка дагы мындай шүгүрдөп кое берели, ушул экөө келгени үчүн көп нерселер кармалып калды, сакталып калды дегендей, башка жака берилип кетпей, сатылып кетпей, жок болуп кетпей, тонолуп кетпей калды деп айтсам да болот. Менин колдогондор болсо, акырына чейин угуп, анан бөлүшүп койгула бир турганда. Ошондо мен элдин душмандары ачыкка чыга баштады деп айтсам, сен душман деп кимди айтып атасың деп баягы сөз ээсин табат болуп бир айым бар, Рита деген айым бар. Адамдын жүрөгү кандай болсо өңүнө чыгат болуп, баягы жүрөгүндөгүсү өңүнө чыгып кеткен бир кара тору сулуу кыз бар, Рита деген. Аябай буркан шаркан түшүп бир топ сөздөрдү айткан экен мага. Кыскасы, бийликке карата эле бир жок жерден бир шылтоотуп эле турсаң эле, ошолорду сындап эле, же ошолорду жолтоп эле ушинтип турсаң эле сен баатыр, сен аябай кыйын акылдуу экен да, алардын ою боюнча. Эл душманы ким? Эл душманы ушу биздин Кыргызстан коомду бузуп, келечекте балдарыбызды, ушу кыздарыбыздын, биздин урпактарыбызга өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, сырттан акча алып, ошону акташ үчүн жанталашып, тим эле патриот болуп көрүнүп, улам бир нерсени, биздин кемчилигибизди сыртка чыгарып аткандар, ушулар душман. Бир экөөнү далилдеп берейин. Мисалы, маданияттуулугубузду көрсөтөбүз. Биз аябай современдешип кеткенбиз деп кыздарыбызды алып чыгып алып, менин укугум, мен чай кайнатпаймын, мен баш ийбейм, мен атама баш ийбейм деп чечиндирип алып алып чыгып аткандар мына эл душманы. Коомду кантип бузуп атат? Жакында шылтоо менен сыртта алган акчасы менен матчествону ойлоп табышты. Матчество деген эмне десе, эркектер балдарын таштап кетип атпайбы, ошон үчүн аял өзүнө каттатыш керек балдарын деген шылтоо кылды. Анын шылтоонун келечеги кандай бир турганда. Матчество деген мына ошол аял өзүнө балдарын каттатып алат. Демек бул түрктөн төрөйсүң, Кытайдан төрөйсүңбү, дагы кайсы улуттан төрөйсүң, Кыргызстан төрөйсүңбү, кыскасы кызыгы жок. Кимден төрөсөң төрөп ал, дагы кийин өзүңө каттатып ал деген сөз. Мунун келечеги деген сөз бул ойноштукка жол ачуу деген болот. Мунун биягын билдирбей, биягынан укук демиш болуп коюптур, акырын башка жака буруп атат. Сырттан акча алып аткан душмандар мына ушул нерсени кылат. Кече күнү бир эки балабызды таштап, эми коомдо ал көпчүлүктүн арасында болот экен, кандай жагдайда болуп калды, балдарын мусорго таштап койду. Аны көтөрүп чаап, дүйнөгө дүңгүрөтүп, кыйкырып, Кыргызстан ушундай болду, кашайды, балдардын баарын таштап атат. Сырттан акча бере калсаңар, биз ар бир жерге үй сала калалы, ошондой ар бир областтарга сала калалы, кыздар төрөп, көчөгө таштагандан көрө, ошол үйгө барып төрөп таштап турсун деп, мындай балдарды көчөдөн сактап калдык деген маанини кылып атышат да булар. Дегенин максаты, келечеги эмне? Демек, бул кыздар каалагандай төрөй бер дагы, анан даяр үйлөр турат, ошол жерге барып таштай бер деген сөз. Бул билдирбей, баланын укугу, эненин укугу демиш болуп шылтоолойт. Эми баланын укугун коргойбуз десем, туура эле балдардын укугун коргоп атат дейсиң да. Баланын укугун коргойбуз да, аркасында келип туруп ана шайтандын оюну мындай чыгарат. Эмне кылып? Бала дейт. Ушундай сырттагыларды алып келип атышат да, сырттын маданиятын алып келип биздин коомду бузуш үчүн тыгып атышат да. Бала 18ге чыкканга чейин, эртең укугун коргойбуз деп келип бир законду киргизип алышат да. Бала 18ге чыкканга чейин, эркек бала 18ге чыкканга чейин, аны сен ким баласың, кимдин эркек баласың, же сен кимдин кызсың деп айтканга укугуң жок. Анткени себеби бала 18ге чыккандан кийин ал андан ары же кыз боло турганын, же эркек боло турганын өзү тандайт дегенге алып барышат.
Мына ошонун аркасында эмне жатат? Ага чейин бирөөнүн баласы же бирөөнүн кызы деп сен айтканга сенин укугуң жок. Анткени жанагы душмандар анын укугун коргошот да, акча алышып. Анан ал деген сөз эмне болду? 18ге чыккандан кийин бала өзү баягы ойлонуп туруп, анан мындан ары мен кыз болушум керек деп аны тандайт экен. Кыз болсо, мындан ары мен эркек болушум керек деп тандайт экен. Ошон үчүн эркек менен эркек үйлөнүп, кыз менен кыз үйлөнгөнгө алып барат. Мына ушинтип аткандар булар кимдер? Ошону коргоп аткандар кимдер? Ушулар мына ачык чыга башташты. Мына бирөө азыр мактанып атпайбы, бир карындашым жана чыгып алып, мен МПО деген мен сыймыктанамын, мен бузук болгонума сыймыктанамын, мен сырттан акча алганыма сыймыктанам, сырттагылар менен сүйлөшкөнгө да баш керек деп атат. Сырттагылар менен сүйлөшкөнгө баштын такыр кереги жок. Сырттагыларга ичиңдеги болгон кемчилигиңди алып чыгып турсаң эле, сен жакшысың. Сен акылдуусуң, сага акча берип, молодецсиң, дагы айтып тур, дагы чукуп чык десе, коомдогу жарасыңар силер. Эгерде бармагыңды ириңдеп кеткен болсо, бармакты кесип ташташ керек. Анткени колду бүтүндөй денени сактап калыш үчүн силерге окшогон коомдун ичиндеги душмандарды кесип жок кылыш керек. Мындай мамлекетти сактап калыш үчүн. Ички душмандан өткөн душман жок. Мына душмандар кимдер деп азыр мына ушул менин постумдан кийин дагы астына чыгып алып, аябай жазып чыгасыңар го, ошолор силер душмансыңар. Болбосо Кыргыздын келечеги үчүн деп айтып аткан болсо, келгиле колдойлу, кой, ошого окшогондордон эме кыла. Жөн эч качан Кыргыздын жакшы жагын айтпайт. Ошолорду карап көрсөңөр, жакшы жагын айтпайт. Мына мен кыргыздар деген өнүгүп атат, баардык жерде жүрөт. Москвада кыргыздар ушундай баардык сфераларда иштеп атат. Директор болушат, магазин иштетип атышат, аэропорттобу, темир жолдо, баардык жерде иштеп атат. Спорт болуп, Россиянын дагы спортчулар көтөрүп атат деп мен мактап келсем, Кактус деген газета эмне кылды? Кыргыздар Москваны басып алды деп котормолоп буруп жазып, мени чиновник деп жазып жөнөтүп жүргөн экен. Москвага концертке барып калсам, Москвадан келди дагы, Фейсбуктан келип мени ошолордун Кактус немесин көрсөтүп, сен ушинткен турбайсың, сен чиновник турбайсың деп. Эмне үчүн мындай саясат жүргүзөсүң деди эле. Мен айттым, мен чиновник эмесмин, мен артистмин. Мен өзүмдүн өмүм менен жердештеримдин бияктагы акыбалын эле айттым. Дедим эле, хорошо деп коюп кетти эле. Кийин мени Россияга черный списокко киргизип коюшту. Мына ушундай болгон адамдар бар. Азыр Кыргызстан ичинде болуп аткан, эмне жакшылык болсо дагы ошону айтпайт дагы, бирөөсүн да айтпайт. Анан жамандаганы келгенде ар бирин жамандап чыгып аткан ошо силерсиңер, силерсиңер. Демократия десе, эмне десе, биз демократияны кысып атат. Анан бирдеке десе, биз демократия деген бул мамлекеттин ичиндеги болуп жаткан нерселерди башка жака ушактап калп айтуу бул демократия эмес. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстандагыдай демократия эч бир жерде жок. Каалаганыңды сүйлөп, каалаганыңды кылып атасың. Бирок элге душман кылыш керек да. Ошон үчүн айтам, элдин душмандары мына коомду бузган силерсиңер душмандар. Эми азыр элдин баары көп нерсеге чыдабайт экен, чыдабай кетет. Ошон үчүн азыраак сүйлөйүн. Дагы ким душман экенин дагы жакшылап айтып турабыз. Бир туугандар, бир нерсе бирөөлөр үгүттөп, кыйкырып, өлдү Кыргызстан, кашайып баратабыз, түгөнүп баратабыз деген оозун кууч баягы эме менен чөп менен ачыгандар, жүрөгүн кара нерсеге тортуруп алгандардан сактанып, ошолорду абайлап, алар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кыйкырып барып түрмөгө отуруп, баягы алган акчасын акташ үчүн кантип эле чыгып кыйкырган болуп, демократ болгону менен жүрөктөрү такыр кыргыз деп сокпойт. Шуну билип алыңыздар. Ассаламу алейкум. Элисе тынччылык, токчулук болсун.